Самат Кыштыбекович, суроолоруңуз барбы? Бар, рахмат. Бериңиз. Сиз жана компенсация боюнча белгилебедиңизби? Бизде жаңы Кыргыз Республикасынын эмгек кодекси кабыл алынган январь айынан баштап. Ал жерде негизинен эски кодекс менен сиз тааныштыңыз да, эски кодексте негизинен эмгек акысы төлөнбөйт деп белгиленген. Азыркы жаңы аракеттеги эмгек кодексинде кызматкер иштен четтетилген учурда сотко айлоо укуктуу, бирок кызматкердин эмгек акысы иш берүүчү тарабынан коюлган укук бузуу фактылар сот тарабынан аныкталганга чейин мурдагы өлчөмүндө сакталат деп турат. Түшүндүм сиздин сурооңузду, урматтуу жоопкер тарап. Менин айтып жаткан өтүнүчтөгү берилген жагдай менен сиздин сурооңуз менин оюмча баягы эки бөлөк деп эсептейм. Себеби дегенде эмгек кодекси бул жерден кылмыш жаза процесстик кодексинин тартибин аныктабайт деп мен ойлойм. Мындан тышкары баягы сиздин пикириңизде дагы бар, кандайдыр бир ал эмне себептен андай чара көрүлөт. Бул сиздин оюңузча баягы материалдык, моралдык жана конфискациялоо боюнча чечимдерди кабыл алуу максатында жана ошолордун алдын алуу максатында деп берем. Бирок сиздин пикириңиз күнөөсүздүк презумпциясына каршы келет деп эсептейм. Мындан тышкары эмгек кодексинде көрсөтүлгөн жагдай бул укук коргоо органдарына бул тиешеси жок деп ойлойм. Себеби дегенде укук коргоодо иштөө боюнча тартип башка мыйзам менен белгиленген. Кылмыш жаза процесстик кодекстин жана эмгек кодексинин башында дагы белгиленген. Мен адашпасам, эскисинде бар эле, жаңысын мен окуган эмесмин. Укук коргоо органдары, таможня, прокуратуралардын алардын өздөрүнүн ишмердүүлүгү менен байланышкан мыйзамдар белгиленген. Айрым жазылбай калган жагдайлар гана ошо эмгек кодексине эмгек кодекси менен жөнгө салынат. Ошондуктан сиз айтып аткан суроо боюнча мен төмөндөгүдөй жооп берүүдөмүн. Самат Кыштыбекович, немеңизди күйгүзүп койсоңуз. Ар бир тергөө судьясынын токтому даттануу боло берсе, башка тараптардын укуктары же болбосо соттордо атайын мындай бир созуктуруу иштери болот деп ойлобойсузбу? Сиз эң туурааны айттыңыз. Сотторду эми айрым учурда баягы жалпыга маалымат каражаттарынан деле биз көрүп атабыз. Кээ бир учурларда жактоочу тараптардан деп айтат, кээ бир учурларда күбөлөр деп айтат. Ошол натыйжанын алкагында убактылуу четтетүү деген сөзү бул созулуп кетип атат да. Бул жерден мисалы убактылуу дегенден кийин 120-беренеде убакты да көрсөтүлгөн эмес. Ал жерден мисалы убактылуу четтетүү деп туруп, сот бизде эми мен башкаларды айтпайм, бирок мен практикамда керек болсо жогорку сотко чейин барып, бир 3 жыл, 4 жылга чейин соттошкон учурлар бар. Анан акыры райондон башка чечим чыкса, апелляциялык инстанциядан башка чечим чыкса, жогорку соттон акыры ар бир тарап баягы адилеттүүлүккө жетет деп мен ишеничтүү түрдө айтам. Ошондуктан адилеттүүлүккө жетүү учуруна чейин кандайдыр бир деңгээлде социалдык, экономикалык жана ошол эмгекке болгон укуктар бузулуп, ошол баягы улантылып кете берет да. Ошондуктан соттор созулганына дагы сот отуруму созулганына дагы бул баягы 120-берене дагы ал жака дагы түрткү берет деп мен эсептейм. Баягы конституцияга карама каршы келет деген пикирибиздин натыйжасынан. Анан сиз айтып кетпедиңизби өзүңүздүн сурооңузда, ар бир тергөө сотунун чечимдерин даттанып берсек, анда бул кандай болот деп. Ар бир кабыл алынган чечим сөзсүз түрдө каралышы керек деп конституцияда белгиленген. 100-берененин ошол биз айткан бөлүгүндө ал жерден соттун кабыл алынган чечими өзгөртүлүүгө, кайра кароого деп ошол конституция кепилдик бергендиктен мыйзам чыгаруу бийлиги дагы айрым жоболорду даттанганга мүмкүнчүлүк түз берген. Алардын арасына 120-беренеси кирбей калган деп биз эсептеп, бүгүнкү күндө баягы ошого баягы отурабыз жерден. Рахмат, башка суроом жок. Урматтуу судьялар, Улнар Чыткалбек, мына бериңиз сурооңузду. Нурсултан Жаныбекович, мен де дагы сизге тактоо иретинде суроом бар эле да.
азыркы сөзүңүздө, экинчи кайрылууңузда сиз кызматтан четтетилген убакта жаранга экономикалык социалдык жактан абдан оор материалдык зыян келтирүүлөр деген жүйөлөрдү келтирип жатасыз. Ушуга байланыштуу суроом бар эле да. Тактоо иретинде Рыскул уулу Туурарга кандайдыр бир маяна төлөнүп турду беле же төлөнүп турган жокпу четтетүү маалында? Бүгүнкү күнгө чейин төлөнгөн эмес. 2025 жылдын судья Бишкек шаарынын 1 райондук сотунун судьясы Саргалдаков Искендер Бекболотович ошол тарабынан кабыл алынгандан кийин мурдакы баягы четтетилген айлык маяналар төлөнгөн эмес. Ошол июль айынан баштап Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгына жумушка кирди. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын буйругу менен. Ошол кирген күндөн баштап эсептелинип баштады. Ал соттун чечиминин негизинен болду. Бирок ошол 2024 жылдан четтетилгенден баштап ал айлык маяналары төлөнгөн эмес. Пособияда калган эмес. Жана ага мүмкүнчүлүгү да болгон эмес. Рахмат. Келди Жумалевич. Мен ушу урматтуу судья Улнар Чаткалбековдун сөзүн уланды катары сурайын деп атам, тактоо катарында. Мына сиз айтып атасыз, баягы тергөөчүнүн токтому чыкканга чейин сиздин жанагы берки жактап аткан кызматкердин жетекчилиги тарабынан ал кызматынан бошотулуп, мындай төмөндөтүү менен башка кызматка дайындалган депчи, туурабы? Ооба, урматтуу. Андан кийин сотко да кайрылгансыңар, урматтуу судья. Сот мына биздин жактап аткан кызматкер ошо мыйлыгын кызматын иштебейт, башка кызматта иштейт депчи. Бирок сот сизге айтты, соттун чечими преюдициялык күчү бар деп туруп токтотуп койду ишти, туурабы? То есть отказ сизге четтетип койду сиздин өтүнүчүңүздү, туурабы? Андан кийин ошол сиздин жанагы жактаган кызматкердин жетекчилиги тарабынан чыккан буйрук күчүнөн кеттиби, четке кагылдыбы, же ошол кызматта эле кала бердиби ал? Төмөндөтүлгөн кызматында. Урматтуу сот, мындай болду да. Биринчи тергөөчү тергөө сотуна өтүнүч берип атат. Тергөө сотуна биз ошондо айтканбыз. Сиз айткандай эле айтканбыз, ушундай мына приказды да көрсөткөнбүз. Анан соттун чечиминде да өзү дагы көрсөткөн, ошол приказды дагы ошол жолука жазганда. Четке чыксын деппи? Буга чейинки буйруктун да четке Ооба, чыгарылды, аны да четке чыгарды. То есть жанагы ишке ишкен. Жок, аны баягы ичине фабулага киргизген да, немесинечи. Ошол жагында киргизген. Анан биз аны тергөө сотуна айтканда, тергөө соту анда силерге айырмасы деле жок экен да, четтетемби, четтетпеймби, анда мен четтеттим деп туруп кабыл алынган. Анан кийин токтосуңуз, ошондо мен макул, ал тиги кызмат жок, кызмат мен жок метип атам, пайдасы зыян жок деп атпайбы, туурабы? Бирок ал кызмат элинен кызматы ошондоп төмөндөтүү менен колдонулуп атат да. Ошол кызматында айлык маяна алып аттыбы деп атам да. Жок, себеби дегенде мен кийин өзүмдүн кардарыма айткам, өзүмдүн корголуучума, сизди соттун чечими менен Ички иштер министрлигинин башкы жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын ошол ээлеп жаткан кызматыңыздан гана четтетти. Сиз бүгүнкү күндө Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында тескемесиндесиз. Сиз ошол жактын кадр башкармалыгына барып, соттун чечимин четтеткен боюнча барып айтыңыз. Себеби дегенде соттун чечими ички иштер башкы башкармалыгынын Бишкек ГУВД деп айтылат да, ошол жакка барып айтсаңыз, сиз ГУВДга тиешеси жок деп айтканбыз. Анан ал жакка барганда, ал жерден соттун чечими бар экен, ГУОБДД болобу, же болбосо ГУВД болобу, биз андай рисковать эте албайбыз деп кабыл чечкен. Анан ал жактан мен сиз мени жакшы түшүнбөй калдыңыз. Мейли, аны тактап эсич, анда берде керектүү кызматкерлер жооп берет. Сиз жана айтып калдыңыз, айлык маянасын да алган эмес, анан пособияда орусча айттыңыз, пособие депчи. МВД системасында, ички иштер министрлигинин системасында ошондой пособиялар көрсөтүлгөнбү? Жок, мен пособиялар көрсөтүлгөн эмес, бирок менин айтайын деген сөзүм бул жерден ошол жумуштан четтетилгенден кийин кылмыш жаза процесстик кодексте андай жобо белгиленген эмес деп айттым да. Ал башка мамлекеттерде көрсөтүлгөн, бизде көрсөтүлгөн. Ошондой колдоо, жардам катары көрсөтүлгөн эмелер жокпу депчи МВДда ошол убакта. Жок да андай, туурабы? Жок, урматтуу, биздин кылмыш жаза процесстик кодексте андай жок. Сурооңуздар барбы? Менде бир суроо бар эле сизге. Өзүңүз суроого жооп берип атып айтып кеттиңиз да.
прокуратура, милиция дагы кайсыны ГКНБ органдарында өзлөрүнүн мыйзамдары менен баягы өзүнүн мыйзамдары менен колдонушат ушундай шартта деп. Анан кийин сизге айтып калды, эмгек кодексте түздөн түз көрсөтүлгөн айлык маанасы сакталат. Кийин эгерде күнөөлүү деп табылса, жумуш берүүчү тарап ошону кайра сотко кайрылып өндүрүп алганга укугу бар дегендей мамайды сиз айттыңыз неме деп. Анын өзүңүздүн оюңуз боюнча бул жерде дагы мисал келтирип кеттиңиз, Казакстан боюнча, менимче Россия боюнча келтирип кеттиңиз жанакы жөлөк пул тууралуу, аларда ошондой деп көрсөтүлгөн экен деп. Негизи оюңуз кандай? Адам кылмыш жообуна тартылып атса, анан кийин эмгек акысы ошол сакталыш керекпи, сакталбаш керекпи? Урматтуу Жөлөк пул менен ошол статусуна жараша кандай неме алыш керек мындай түшүндүңүзбү? түшүндүм. Бул жерден жөлөк пул албетте эми ар бир адамга өзүнүн баягы индивидуалдуу түрдө баягы мыйзам чегинде баягы караш керек да, мыйзамда көрсөтүлгөн укуктары боюнча. Анан жөлөк пул эми биздин экономикабызга жараша болушу ыктымал деп мен эсептейм. Бирок кылмыш жаза процесстик кодекстин 120-беренесине жок дегенде даттануу же болбосо айлык маянасынын кандайдыр бир бөлүгү берилип турса деген ойдо элем да. Анан азыр которуңуз. Мына алыс кетпейли, эмгек акы деген эмне? Эмгектенип аткан адам алат. Ошон үчүн айтылат, эмгек акысы деп айтылат. Туурабы? Туура. Анан кийин өзүңүз айтып атасыз, бул деген социалдык жактан эми баягы өзүнүн жанын багыш керек деген сөз болуп атат да. Үй бүлөсү болсо, үй бүлөсүн багыш керек деген сөз болуп атат. Анан кийин өзүңүз айтып атасыз, ошол бүт мезгилде тергөө мезгилинде сот каралып аткан, балким ал жылдар өтүп кетиши ыктымал, ошол мезгилде бир дагы неме төлөнбөйт деп. Оюңар ошондо болуп атат да. Туурабы? Эч кандай эмгек акысы да төлөнбөйт, жөлөк пул да төлөнбөйт, ошондо болуп атат да. Ооба, урматтуу төрага, бул жерден эмгек акысынын жарымы дагы, жөлөк пул дагы жана даттанууга болгон укугу дагы деп айттым да. Азыр мындай да, баягы даттануу укугун азыр мен ал жөнүндө сизге суроо берген жокмун да. Мен азыр сизге башкача суроо берип атам да. Ошол өзүңүз айтып атасыз, ошол эмгек акысынын бир бөлүгү, то есть жумуш берүүчү субъект тарап, работодатель, ошол төлөш керек болуп калат деген сөз да. Жөлөк пул кайдан төлөнөт? Жөлөк пул бюджеттен төлөнөт. Эгерде ошондой неме каралса, туурабы? Туура. Мамлекеттик ошол казынадан төлөнөт деген сөз да. Туура. Анан кийин мен ошон үчүн сизден сурап атам, сиздин оюңуз кандай вообще? Ушундай шартта адамды жоопко тартылып атат, кылмыш жообуна тартылып атат. Азыр белгисиз ал күнөөлүү эмеспи? Бирок ал жыйынтыкка келиш үчүн дагы бир топ мезгил өтүп кетиши ыктымал деген сөз. Өзүңүз неметип атасыз, ал эмгек акысынын бир бөлүгүн алып туруш керек деп атасыз. Мен сизден сурап атам, эмгек акы алган туурабы же кандай, бул өзүңүздүн эмеңиз кандай деген сөз. Ал деген мына жумуш берүүчү тарап, ошол эле немени ички иштер министрлигинен алалы. Алардын туруктуу бюджети бар. Аларда бир тыйынына чейин көрсөтүлгөн. Каяка жумуштаса болот деген сөз да. Анын баарында. Анан кийин ошол жагын кандай карайт? Себеби деген, эгерде кызматкер убактылуу бошотулса дагы, ордунан бошотулса дагы, ал кызматты бирөө аткарыш керек да, милдетти бирөө аткарыш керек да. Ооба. Туурабы? Ал деген ошого тиешелүү жанагы бөлүнгөн каражат ошого кетип калат деген сөз да. Ошон үчүн жерде мындай туруктуу көз карашыңар барбы мына кайрылуучу тарап ушул маселе боюнча? Эмгек акысынын кайсы бөлүгү төлөнүш керек? Толук төлөнүш керекпи? Же кандай болуш керек? Же жөлөк пул төлөнүш керекпи? Кандай болуш керек деген сөз. Урматтуу төрага, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 42-беренесинде берилген кепилдиктин натыйжасында мен ойлойм, кандайдыр бир деңгээлде экономикалык жана социалдык жагы дагы камсыздалышы керек деп, эгерде жумушунан убактылуу четтетилсе. Түшүнүктүү. Позицияңыз түшүнүктүү. Башка суроо жокпу? Отуруңуз анда.